بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, бир нерсеге көңүл буруп карасак, күндөр, түндөр, айлар бири артынан бирин кууй тез өтүп баратат. Буга бир назар салып карай турган болсок, бул вакыттар, жылдар, айлар бул биздин өмүр жана амалдарыбыз сактала турган бир орун. Мына ошол орунда сакталган биздин амалдарыбыз, кылган иштерибиз кыямат күнү ачылат. Момундар кыямат күнү мына ушул жакшы амалдары себеп урмат сыйга алынат. Өз өмүрлөрүн, вакыттарын ибадатсыз текке кетирген адамдар кыямат күнү кордуктан башка, зыяндан башка эч нерсени табышпайт. Мына ушул амалдарыбыз сактала турган вакыттарыбызды Аллахка болгон такыбалуулук менен толтуралы. Өмүр бүтө электе жакшы амалдарды жасап калалы. Кече эле күнү биз Рамазан айынын орозосун кармап, бул айда жашап чыктык. Ким Рамазан айында жакшы амалдарды жасаган болсо, Аллахка мактоо айтсын, өмүрүн андан арасын жакшы иштер менен улантсын. Рамазан айынын бүтүүсү менен жакшы иштер бүтүп калбайт. Рамазанда да, Рамазан айынан кийин да тооба эшиктери ачык. Аллахтын ырайымынан үмүтсүз болбойлу. Аллахка ким тооба кылса, тообасын кабыл алат. Аллах Таала Куранда бул тууралуу мындай дейт: "Ва хуаллази яқбалу ат-таубата ан ибадихи ва яъфу анис-саййиати ва я'ламу ма таф'алун." Аллах өз пенделеринен тообаны кабыл алат. Жана күнөөлөрдү кечирет. Жана ал силердин эмне жасап жатканыңарды билип турат. Жана башка бир аятта мындай дейт: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах инналлаха яғфиру-ззунуба жами'a иннаху хувал ғафурур рахим." О Мухаммад, менин пенделериме менин атымнан айт. О мени өздөрүнө ысырап көп күнөө кылган пенделерим, Аллахтын ырайымынан үмүтсүз болбогула. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Чынында ал кечиримдүү, ырайымдуу. Мусулмандын жакшы иштери, амалдары Рамазан айы менен гана чектелип калбайт. Мусулман киши өлүм сааты келгенге чейин амал кылат. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Ва'буд раббака хатта я'тиякал яқин." Жана сага өлүм келгенге чейин Раббиңе гана ибадат кыл. Мусулмандын амалыны токтото турган өлүмдөн башка эч нерсе жок. Кээ бир өткөн салихиндер айткан экен: "Мына ушундай коомдорго, элдерге күбө болдук. Рамазан келүүсү менен эч бир амалдары көбөйбөйт эле, жана Рамазандын чыгуусу менен да амалдары азайбайт болчу. Анткени алар ибадатка каттуу аракет жасашат болчу. Жашоолорунун бардык тармагын жакшы иштер өз ичине камтыган эле. Рамазанда да, Рамазан айынан башка убакытта да жакшы иштерди дайымый түрдө жасап келишкен. Бирок Аллах Таала өз фазилети менен Рамазан айында момундун жакшы иштерине соопторду көбөйтөт. Күнөөкөр адам үчүн Рамазан айы бир тооба кылып калуусу үчүн чоң бир мүмкүнчүлүгү бар бир ай. Рамазан айы момун мусулман үчүн чексиз бир жакшылык. Момун киши Рамазан айын бүткөнү менен кубанат. Анткени Аллах Таала ошол пендени орозо тутууга жана ибадаттарды аткарууга ылайык кылып койгонуна кубанат. Рамазан айыны акырына чыгарып ибадатты толук кылып бүтүргөнүнө момун киши кубанат. Аллах Тааланын бардык айларында жакшы иштерге бекем болууга аракеттенет. Фасыктар жана мунафыктар Рамазан айынын бүтүүсүнө кубанышып, Рамазандан кийин дагы арам иштерге, күнөө иштерге, шахваттарына чөгүп кетишет. Күнөөлөргө кайтып кетишет. Анткени алар үчүн Рамазан айы камакканадай болчу. Рамазан айында өздөрүн түрмөдө отурганда сезишип, Рамазан бүткөндөн кийин дагы күнөөлөргө, шахваттарына, лаззат жыргалчылыктарына кайтып кетишет. Өлүм келгенге чейин ушундай жашоолорун улантышат. Бирок Аллах Таала туура жолун көрсөткөн пенделер гана мындай иштерден таза. Аллах Таала пенделерин тообасын кабыл алат.
О мусулман бер туугандар, Рамазан айынын кабыл болгонун белгиси момун мусулмандын абалы Рамазандан алдыңкы абалынан өзгөргөн болот. Анткени жакшылык жакшылыкка чакырат, жакшы ишти чакырат. Рамазан айы мусулманды жакшылыкка багыттап, аны таат ибадат менен тарбиялайт. Мына ошентип Рамазандан кийин ибадаттарды улантып, аны менен лаззаттанат. Күндүзү да, түнү да жакшы амалдарга эшиктер ачык. Эгер түнкү кыямул лейл, түнкү тахажжуд намазды кааласа, кимдир бирөө, бул түнкү намаз жылдын бардык убакыттарында бар. Эгер Рамазандан кийин орозо тутууну кааласа, жыл ичинде нафил орозолор бар. Эгер кайсы бир пенде Куран окууну кааласа, Куранды дайым окуу бардык убакыттарда бар. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ الذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Biz Kuranды эскерүү үчүн жеңил кылдык. Biz Kuranды эскерүү үчүн жеңил кылдык, эскерүүчү барбы дейт Аллах Таала. Куранды дайым окуйлу, анткени ал Аллахтын бекем жиби сыяктуу. Аллах Таала Куранда айтат: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu." Бардыгыңар Аллахтын жибин, динин бекем кармагыла, жана бөлүнүп жарылбагыла деп айтылат Али Имран сүрөсүнүн 22 аятында. Кимде ким Рамазан айында мешитке келүүгө адаттанып калган болсо, Рамазандан кийин да мешиттер ачык. Эми азыркы кезде мешиттер карантинге байланыштуу жаак болгондугу себеп мына ушул насаатты да алып коелу. Анткени иншалла Аллах Таала баарыбызды жакын күндөрдө тез арада өзүнүн үйүнө, ибадат мекени болгон мешитке баарыбызды кайтарсын. Аллах Таала да кайра 5 убак намаздарды, жума намаздарды мешитте окууну баарыбызга насип кылган болсун. Мына ушул нерсени Аллах Тааладан сурайлы. Ошол мешиттер ачылгандан кийин дагы мына ошол мешиттердеги ибадаттарга, парз ибадаттарга аракет кылып бекем бололу. Мына ошол мешитте жүрөгү байланган адамдарды, мешитке жүрөгү байланган адамдарды Аллах Таала Куранда мактаган: "Фи буютин азиналлаху ан турфа ва юзкара фиха исмуhu юсаббиху лаху фиха бил гудуви вал асал рижалун ла тулхихим тижарату ва ла бай'ун ан зикриллахи иқамис салати ва итаиз зака يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب." Allah al үйлөрдүн бою жана даражасы асманга көтөрүлүшүнө жана анда өзүнүн ысмы эскерилишине уруксат берген. Бул мешиттер тууралуу айтылып жатат. Анын ичинде, ошол мешиттердин ичинде ыймандуу адамдар эртели-кеч аны ар кандай кемчиликтерден арылышат. Ал азаматтарды Аллахтын зикринен, намаз окуудан жана зекет берүүдөн, соодо дагы, алды сатты да алаксыздалбайт. Анткени алар көздөр жана жүрөктөр коркуу менен үмүттүн ортосунда ары бери оодарылып кала турган ошол күндөн, кыяматтан коркушат. Мунун себеби Аллах аларды жасаган амалдарынын эң жакшылары менен сыйлашы жана өзүнүн фазилети менен алардын соопторуна соогуп кошуп бериши үчүн. Аллах каалаган пендесине эсепсиз рызкы берет. Мечиттер бул Аллахтын үйлөрү, момундун көзүнүн карагиндей болгон бир жер. Бул жерге дайыма момун киши келип турат. Бул жерге момундар отурушат, достошот, ынтымакташат, дайыма ошол жерге умтулушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен алифал масжида алифаллаху азза ва жалла." Алифахуллах азза ва жалла. Ким мечитти жакшы, Аллах, ким мечитти ошол жакшы көрсө, Аллах аны жакшы көрөт. Ким мечитти дос тутса, Аллах аны дос тутат дегендей. Кыямат күнү Аллахтын көлөкөсүнөн башка көлөкө болбогон 7 кишинин бири да мечитке жүрөгү байланган киши. Күнү түнү мечитке келген киши. Ошол 5 убак намазга келет. Мечитте отуруу бул этикаф ибадаты. Мечит бул периштелер орду мекени, периштелер орду, Аллахтын райымы түшө турган бир жер. Мечит бул мусулмандын жашоосу, бул момунга Аллах тарабынан берилген эң бир чоң бир неимат. Ошол мечитке болгон сүйүү, мечитке болгон умтулуу эгер кайсы бир пенденин жүрөгүндө бекем орногон болсо. Мечит
момун мусулмандардын үйүнүн арасына курулуп, аларды эч бир машакат мечиттен ошол тосуп кала албайт. Тилди эми Рамазан айында гыйбаттан, ушактан тыйган болсок, ушуга адаттанган болсок, мына ушул тилди Рамазандан кийин да тыялы. Тилди коюп жиберсек, ал жаман сөздөр менен бизди ошол акырет дүйнөбүздү жок кылат. Ушак менен, гыйбат менен, бирок тилди кармап Куран окууга жана зикирге арнасак, бул тил биздин пайдабызга кызмат кылат. Рамазан айында кулакты жаман нерселерден тыйган болсок, эми Рамазандан кийин дагы жакшы нерселерди укканга аракет жасайлы. Жаман пайдасы жок нерселерди угуудан тыялы. Аллах Таала Куранда айтат: «Иннас-сам'a вал-басара вал-фуада куллу улайка кана анху мас'ула». Чынында кулак, көз жана жүрөк ушулардын баары кыяматта суралуучу нерселер. Рамазан айында көзү сактаганга адаттанган болсок, Рамазандан кийин да көзү сактаганга адаттанайлы. Аллах арам кылган нерселерден көзү сактайлы. Аллах Таала Куранда айтат: «Кул лил-муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум, залика азка лахум. Инналлаха хабирун бима яснаун. Ва кул лил-муъминати ягуддна мин абсарихинна ва яхфазна фуружахун». О Мухаммад, ыймандуу эркектерге айт: бөтөн аялдарга кумардануу менен кароодон көздөрүн тыйышсын жана жыныс мүчөлөрүн зынадан, бачабаздыктан сакташсын. Ыймандуу аялдарга айт: бөтөн эркектерге кумардануу менен кароодон көздөрүн жумушсын жана жыныс мүчөлөрүн зынадан сакташсын. Аллах Таала аялдарга чоочун бөтөн аялдарга кароодон кайтарды жана эркектерге дагы Аллах Таала эркектерди чоочун бөтөн аялдарга кароодон кайтарды. Мына ошондой эле аялдарды дагы эркектерге ошол кароодон тыйды. Чоочун эркектерге кароодон тыйды. Бузук нерселерге кароодон тыйды. Арам нерселерге кароодон тыйды. Албетте арам нерсеге кароо бул иблистин огу болуп саналат. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Бекем ийирип орогон соң ийигин сындырып, жибин чуап салган аялдарга окшогула. Кээ бир адамдар Рамазанда жакшы ибадат кылышат, Рамазан чыккандан кийин күнөөгө кайтып кетишет. Мына ушул аяттын мааниси мына ушул сөзгө туура келет. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. О Аллахка иман келтирген пенделер, Аллахтан коркула, ар бир жан эртеңки кыямат күнү үчүн эмне алып келгенине карасын. Рамазан айынын орозосун кийинки ачылык ибадаты менен мына Рамазан айынын орозосу мына кийинки Рамазан айынын орозосунан кийин ажылык ибадаты келе жатат. Иншалла Курбан айт ажылык ибадаты бар. Иншалла мына ушул күндөргө да барыбызды жеткирген болсун. Жана Зулхижжа айынын орозосу келе жатат. Мына алдыда Рамазан айынан кийин мына азыр Шаввал айынын орозосу, мына 6 күн орозосу. Бул албетте Аллахтын фазилети, Аллахтын пенделерине болгон ырайымы. Мына ушул сааттарда, мына ушул күндөрдө сооп иштердин үстүндө аракет кылып калалы. Валлаху алам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.